Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 12 февралда Германиянын Борбору Берлин шаарында клиникалардын биринде жүрөгүнүн операция болду. Президент Садыр Жапаров Телеграмда каналына Ташиев жүрөгүнүн операциядан кийин өзүн жакшы сезүүдө деп жазды. Атайын кызматтын башчысынын Фейсбуктагы баракчасына анын саналаштары 3 саатка созулган операция өтө оор жүргөнүн, ал өзү экинчи ирет туулдум окшойт, эмки жашоо мага элимден белек. Демек мен да элиме татыктуу кызматым менен элиме кылган эмгегим менен жооп беремин деп билдиргенин жазып жатышат. Ташиев чет жакка доктурдун сунушу боюнча барууга мажбур болуп жатканын билдирип, 6 февралда жөнөп кеткен. Ассалому алейкум мекенчилдер, сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Эмне үчүн ушунча сабыр кылып күтүп Садыр Нуркожеевич Жапаров, Садыр Жапаров президент болуп шайланып келгенине 1 ай боло элек, өзүңөр баш болуп сизден бул нерсени күтпөдүк эле деп таарынып жатасыңар. Эгер билсеңер, Америкада демократтар жана республиканцы деп эки чоң күч бар. Ошолордун колдогон эли кандай гана учурлар болбосун миллиондогон адамдар ар дайым аягына чейин колдошот өзүнүн кандидатын. Иштеген ишине жардам беришет, коомдук талкууга активдүү катышат. Мен сага кече добуш бердим эле, бүгүн результаты гана дешпейт. Мен айтайын дегеним, ушунча жыл топтолгон көз жаздымда калган коррупциялык иштер ондоп жүздөп ачылып, көп байлар көчүгү бүлкүлдөп, дагы кимиси камалар экен деп турат. Колдон келишинче Садыр Жапаровду жамандап жатышат. Кече жеңилген кандидаттын колдоочулары да кудай берип жатат. Артка кайттыңарбы деп. Мен сөгүнүп сагынып, бирөөлөрдүн оозун жапкыла дегенден алысмын. Бирок кылынып жаткан иштерин бөлүшүп, жалган маалыматтарды жокко чыгарып колдоп турсаңар жакшы болмок. Өмүр Алтымышев. Кыргызстандын Илимдер академиясы мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун раритеттик жеке иш столун Тарых музейинин балансына өткөрүп берет. Бул тууралуу аталган академиядан билдиришти. Маалыматта бул столдо Кыргыз Советтик Республикасынын негиздөөчүлөрү, аталарыбыз отуруп иш кылганы белгиленген. Жакында Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы болот. Бул столго дагы болжол менен 100 жыл болду деп Илимдер академиясынын Тарых, археология жана этнология институтунун директорлору билдирген. Эске салсак, президент Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановдун туулган күнүнүн 120 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык коомдук ишмердин 120 жылдыгы быйыл улуттук деңгээлде белгиленет. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун кемчилиги коомчулукта айтылган кайрылууларга ошол убакта көңүл бурбай койгону болушу мүмкүн деп Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Дастанбек Жумабеков Супер KG порталынын Галстуктар долбоорунда билдирди. Долбоордун алкагында сиз мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков мамлекетти башкарып турганда Сооронбай Шариповичтин кемчилигин көрө албай жатам деп айткансыз. Азыр деле ошол ойдосузбу деген суроо берилди. Мен Сооронбай Шарипович менен иштешкенде анын мамлекет эл деп күйгөнүн баалап ошол сөздү айткам. Албетте колдон аракеттерди жасадык. Турмуш деген ошол экен. Октябрда элдин толкундоосу менен бийлик алмашып кетти. Мен азыр депутат катары айтып кетейин. Ошол убакта биздин аракетибиз Кыргыз мамлекетин алдыга жылдыруу ниетибиз бар болчу. Иш болгон жерде кемчиликтер болду. Эң негизгиси элдин ырыскысын, мамлекеттин байлыгын уурдаган жокпуз. Кемчиликтер болду. Ошонун туурасын кабыл алып оңдоого аракет жасадык. Сооронбай Шарипович мамлекетке кыянаттык кылган жок. Кемчилиги коомчулукта айтылган кайрылууларга ошол убакта көңүл бурбай койгону болушу мүмкүн, деди ал. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы финансы полициясы өкмөттүн жаңы түзүмүндө ушундай эле аталышы менен калды. Бирок экономика жана финансы министрлигинин карамагында болот. Бул тууралуу өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча 12 февралда жарыяланган токтомдо айтылды. Премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон токтом өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилгендигине жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоого байланыштуу уюштуруу чаралары жөнүндө деп аталат. Өкмөттүн жаңы түзүмүнө ылайык жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматта ишин ушундай эле аталыш менен берет. Бирок түздөн түз өкмөткө эмес, юстиция министрлигине караштуу болот. Экономика жана финансы министрлигинин базасында экономика жана финансы министрлиги, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын базасында коргоо министрлиги, саламаттыкты сактоо жана эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлеринин ордунда саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, транспорт жана жол министрлиги менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин базасында транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлиги түзүлдү. Мындан тышкары бир катар мекемелер кайра түзүлүп, аталышы өзгөртүлдү.
Абибилла Ажы Кадырбердиев Россиянын муфтийинен жардам сурап кайрылды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уламалар кеңеши дин кызматкерлеринин арасында түзүлгөн кырдаалда маселени чечүүгө жардам сурап кайрылышты. Тийиштүү катка уламалар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев кол койгон. Кат Россия Федерациясынын мусулмандарынын муфтийи Рафиль Гайнутдинге жазылган. Белгилүү болгондой, Кыргызстанда президенттик шайлоо болуп, бир жума мурун жаңы президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин инаугурациясы болгон. Бизди руханий жааматты мусулмандарыбыздын руханий абалы тынчсыздандырат. Чындыгында муфтий Максат Ажы Токтомушев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгын жетектеп турганда, биздин оюбузча диндин салттуу негиздерине дагы доо кетириши мүмкүн болгон көптөгөн олуттук аталарга жол берген. Бул бүткүл Борбордук Азия аймагына таасирин бериши мүмкүн. Өлкөнүн муфтиятынын айрым мыйзам бузуулары жөнүндө сизге маалымат беребиз жана алар кабыл алынбайт деп эсептейбиз. Тактап айтканда, коомдук тармактарда Максат Ажы Токтомушевдун өзү сүйлөгөн сөздөрү бар. Ал жерде салафи агымы жана таблик жааматын ачык үгүттөп жатат. Бул биздин фундаменттерге жана салттуу динге карама-каршы келет. Жакын арада өткөрүлө турган Кыргызстан мусулмандарынын кезектеги курултайына ал кызмат мөөнөтү аяктагандыгына карабастан уламалардын салафиттик агымынын жана таблик жааматынын жактоочуларынын жаңы курамын кызуу даярдап жатат. Анын айтымында, ал өлкөнүн руханий коомчулугунун башында калууга аракет кылууда. Биз сизден жардам сурап, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө жана жеке өзүңүз Кыргыз Республикасынын президентине кайрылууңузду өтүнөбүз. Урматтуу шейх, биздин өлкөбүздүн мусулман диндарларынын арасында сиздин аброюңуз бийик. Биз региондогу салттуу пайдубалды бузушу мүмкүн болгон мындай көйгөйлөргө биздин бийликтин көңүлүн буруубуз керек. Биз азыркы уламалар кеңеши жана кеңештин төрагасы сизден жардамыбызды четке какпаңыз деп чын жүрөктөн суранабыз деп жазылат катта. Буга чейин Кыргыз мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев УКМК тарабынан кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Максат Ажы бул иштерди ага карата жасалып жаткан провокациялык аракеттер деп баалаган. Райымбек Матраимов жөнүндө Бешиктеги балада жаттап бүтмөй болду. Бирок Али Токтакунов бул жемкордон башка жемкорду көрбөй жаткан сыяктуу. Эмнеге миллиардтарга кол салгандар сындалбайт? Алардын бир кыйласы камакта жатышат, калгандары качып жүрүшөт го. Мындай пикирин коомчулукка белгилүү активист Калыбек Жапаров билдирди. Азаттык клуб жана башка батышчыл мүнөздөгү жарандар ошолор жөнүндө жазса болбойбу? Райымбек Матраимовдун бажыдагы кантип иштегендиги тууралуу схема ачылганы менен, кээ бири ошол учурда күнүнө жүздөгөн оор жүк ташуучу машиналардын кантип өтүп жатканына таң калышат. Бүгүнкү күндө таможня системасында окуядан кийин күнүнө өтсө 10 оор жүк ташуучу машиналар өтөт экен. Болбосо 1 же 2 машина өтүп калды дешет. Эмне үчүн биздин Кыргыз Республикасынын бажы тармагы ушундай абалга туш келип калды? Чоңубуздан кичинекейибизге чейин башыбыз аң-таң болуп отурат. Ооба, Райымбек Матраимов бажыны башкарып турганда Бажы Союзунун келишимине ылайык мыйзам чегинде ар бир өткөн машинадагы жүктүн баасына жараша таможня пошленасын мамлекеттин казынасына төгүп турган дешет. Болгону ар бир өткөн оор жүк ташуучу машиналардан 4600 суммасын башка каналга буруп салган деген сөз бар. Мына ошондон кийин Райым миллион деген атка конгон дешет. Мүмкүн Райымбек Матраимов Кытайдан карго ачып, ошол жерден Орто Азия өлкөлөрүнө Россияга кете турган жүктүн ээлери, ири бизнесмендер менен келишим түзүп жөнөтүп тургандыр деген ойго түшөм. Мына ошол бизнесмендер, клиенттер биздин Кыргызстандагы бажы чырынан кийин Казакстандын Хоргасы аркылуу жүктөрүн кетире баштады да, азыр Харгостон күнүнө 500дөн ашык оор жүк ташуучу машиналар өтүүдө дешет. Албетте, мындан башкача дагы кандай схемалар болушу мүмкүн дейт Калыбек Жапаров. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 13 февралдагы маалыматына караганда, кечэтен бери Кыргызстанда бул илдеттен 2 адам каза болду. Көз жумган бейтаптардын бири Чүй облусунун, экинчиси Бишкек шаарынын тургундары болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1441 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 43 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 20 адам. Ошентип, өлкөдө оору жуктургандардын жалпы саны 85441 кишиге жетти. Бир күндө 86 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 425 адам жатат, дагы 457 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4195 адамга жетти. Алардын 4117си айыгып чыкты. Соңку күндө бул оору бир дарыгерден табылды. Кыргызстанда 2020-жылдын март айынын этегинде башталган эпидемия июль айында курчуп, көп киши каза болгон. Сентябрдын башында каза болгондор катталбай калган. Оорунун экинчи толкуну октябрда башталган. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Бүгүн акыйкаттын, чындыктын жаназасы окулду. Бүгүн бийлик миллиондогон элдин бетине түкүрдү. Эсиңиздеби? 2 жыл мурда
балдарына дар алганга акчасы жок. Дарыны аптекадан жула качкан жараныбыз 5 жылга камалган эле. 5 жылга камалган. Ал эми бүгүн мамлекеттен жылдар бою миллиарддарды уурдап, кылмыштуу топтор президенттер менен коюн колтук алышып, коррупциялык схемаларды катар-катар түзүп келген Райымбек Матраимовго 260 миң сомдук жаза чектелди. 1-май райондук соту анын үй мүлкүн, банк эсептерин дагы камактан чыгарды. Эми Матраимов бажыдан уурдаган миллиарддарын коркпой-үркпөй колдонууга жол ачылды. Анткени сот ушуну менен бүттү. Себеби мамлекеттик айыптоочу прокурор өзү ушундай жаза чегерүүнү сунуштаган. 260 миң сом Райым үчүн эмне? Бул анын элден уурдаганынын 0,1% дагы жетпейт. Керек болсо бул анын аялынын бир эле көйнөгүнүн баасы. Матраимовдор кланын Алмазбек Атамбаев асырап өстүрүп, кызматтан кызматка коюп, Сооронбай Жээнбеков калкалап багып келген. Алар Матраимовдордун кылмышын иликтеп чыккандарга каршы бүтүндөй мамлекеттик машинаны коюп, тебелетип келишпедиби? Бүгүн эми кол жоолук прокуратура, сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкалап, эркин элден уурдай беришине жол ачты. А бир нече ай мурда эле Садыр Жапаров эмне деди эле? Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат. Тескерисинче, бүгүнкү күндө дагы Матраимовдор рейдерлик жол менен тартып алган кирешелүү бажы терминалдарын иштетип атышпайбы? Матраимовдордун туугандары, жек жаап достору бажыдан кеткен жок. Анын коррупциялык схемасы талкаланбады. Эми тескерисинче гүлдөө өнүгүшүнө жол ачылды. Буга бүгүнкү сот чечими далил. Эртең 12 февраль мына ушул ууру кланды алгач иликтеп чыккан кесиптешим маркум Улан Эгизбаев төрөлгөн күн. Биз ал күндү утурлай Уландын элесине арнап чындык аттуу форум өткөрүүгө камынып жатканбыз. А чындык бүгүн күмжан болду. Маселе Матраимов деген фамилияда гана эмес туугандар. Маселе элдин ырыскысын тоногон ууру чиновниктердин ушинтип эле жазадан кутулуп кете берүүсүндө. Маселе чоң уурдап, чоң жегендердин өмүр бою элди эзүүсүн уланта беришинде. Ушундан улам эл көтөрүлүп, революцияларды ушул үчүн жасадык беле. Бүгүн Райым акталса, эртең Атамбаев, Жээнбеков, Абылгазиев баштаган башкалары дагы акталат. Ошон үчүн чыныгы күрөш али алдыда. Биз кайтпашыбыз керек. 14 февраль жекшемби күнү Бишкекте антикоррупциялык жүрүшкө чыгабыз. Саат 12-де темир жол вокзалынын алдына келгиле. Өзүмдүн, баламдын, жакындарымдын келечеги үчүн кайдыгер эмесмин дегендин баарын келгиле. Ал жерден аянтты көздөй жүрүш жасайбыз. Биз уурулардын бизди башкарышына жол бербешибиз керек. Биз чогуу болсок, бирге болсок, коррупцияны жеңе алабыз.